Лапароскопиялык операциялар коопсуз ыкма болуп саналат. Операциядан кийин аз оорутат, аз ооруйт. Тез эле ал жаракаттар айыгат. Өтө таштар тууралуу операция болгондо көп учурларда 1-2 күндөн кийин эле бейтаптар үйүнө чыкканга даяр болуп калышат. Саламатсызбы, урматтуу достор. Сиздер Главное ден соолук подкастына кирдиңиз. Демек, сиз өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн, жакындарыңыздын ден соолугу үчүн, ден соолук боюнча маалымат алган үчүн кирдиңиз. Урматтуу достор, бүгүнкү студиябыздын коногу Эрмек Эсенбаевич. Саламатсызбы, Эрмек мырза? Сиз жөнүндө кыскача маалымат айтып кетейин биздин көрүүчүлөргө. Эрмек Эсенбаевич Авиценна клиникасында хирургия бөлүмүнүн башчысы. Азыркы кезде Авиценна клиникасында бардык эле жердеги медицина тармагында аракет жасалып аткан, ошо жаңы ыкмаларды киргизилип атат. Медицинада күнүгө жаңылыктар болуп атат. Эми ушул лапароскопия методу жөнүндө кененирээк айтып берүү үчүн Эрмек Эсенбаевичти чакырдык элек. Эрмек Эсенбаевич, биринчиден дагы бир жолу ушундай аябай плотный графигиңизден убакыттап, операциянын арасынан чуркап келип, ушул лапароскопия жөнүндө айтып берем деп келгениңиз үчүн чоң ыраазычылык айтам. Анан сиз ушул лапароскопия методу жөнүндө деги эле лапароскоп эмне, качан үйрөндүңүз эле, каяктан үйрөндүңүз эле, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, дагы бир жолу кошулак болсун. Лапароскопия же лапароскопиялык хирургия бул атайын кичинекей кесилиштер аркылуу, кичинекей жаракаттар аркылуу атайын жасалган аспаптар менен ички адамдын ичине кирип, ички органдарды көрүп, дартты аныктап, анан ошол лапароскопиялык аспаптар менен операция жасоочу хирургиялык ыкма. Лапароскопия менен мен биринчи жолу 2011 жылы Москва шаарынын Сергей Сергеевич Юдин клиникасында ординатура өтүп жүрүп таанышкам. Жана ошол биринчи эле агайларым азыркы Александр Юрьевич Чевокин, Максим Вячеславович Васильев деген ушул бөлүм башчы жана профессор агайларым биринчи жолу ушул лапароскопту колума карматып, ошолор үйрөткөн. Жакшы, анда ошондон бери 11 жылдан бери тажрыйбаңыз жетиштүү экен да, Ооба, жетиштүү деп айтсак болот. Биринчи өзүңүз жеке операция кылган убагыңызды эстеп көрсөңүз, качан баштадыңыз? Мугалимдерсиз, устаттарыңызсыз, өзүңүз эле? Эми ординатура учурунда баары бир устаттарыбыз жаныбызда болот. Бирок жаныбызда болсо дагы башка окуучу менен чогуу жасаган лапароскопиялык операциялар ошол ординатура кезинде 2011-2012 жылдары болгон. Албетте ал учурда аябай эмоционалдык толкундоо болуп, кыймыл аракеттерибиз бир аз өзгөрүп, бирок ошол эле учурда дайыма устатыбыздын көзөмөлүндө болуп жасалган. Аябай маңдай тер менен жасалган, Үйрөнгөн бир ыкма, үйрөнгөн бир ыкма. Эми ушундай аракетти кандайча акталат? Эмне үчүн ушул лапароскопиялык метод, жаңы метод сыяктуу, жаңы ыкма сыяктуу ушу хирургияга кирген? Кандай артыкчылыгы бар? Эмне үчүн киргизилген? Лапароскопиялык операцияларда ушул негизи бул коопсуз ыкма болуп саналат. Себеби ошол кичинекей кесилиштер аркылуу, кичинекей жаракаттар аркылуу операция жасаган үчүн биринчи эле учурда бул операциядан кийин аз оорутат, аз ооруйт бейтап. Жана ошондуктан эле аз аранын ичинде эле тез эле ал жаракаттар айыгат, эртең эле сакаят. Ошондуктан эле бейтап ооруканада аз гана убакыт жатат дагы, өз үйүнө жана өз жумуштарын аткарууга эртерээк ошол убакыт келет. Адаттагы операцияга салыштырмалуу.
Мисалга айтып кетесизби? Мисалы ошол эле өттү операция болгондо канча күндө айыгып кетет, кандай болот? Эми көбүнчө өттө таштар тууралуу операция болгондо көп учурларда 1-2 күндөн кийин эле бейтаптар үйүнө чыкканга даяр болуп калышат. Кээ бир учурларда ушул оорунун өтүшүп кеткендигинен же бейтаптын өнөкөт ооруларынын негизинен өз калыбына келүү убактысы бир аз көбүрөөк убакытты талап кылышы мүмкүн. Ошондуктан андан көбүрөөк бир 4-5 күн болуп калышы мүмкүн. Ошондо орточо эсеп менен канча сантиметр кесилет ушул лапароскопия методу? Орто эсеп менен кээ бир доступтары бир максималдуу түрдө 1 сантиметр болот, көпчүлүгү 5 миллиметрден эле болот. Эң эле кичинекей болот экен. Деги лапароскоп деген аппарат кандай болот өзү? Эмнени элестетет? Лапароскоптук аппарат, лапароскоптук аспап бул комплекс аспаптардан турат десек болот. Эң эле маанилүүсү бул атайын ушул оптика волокондук линзалардан түзүлгөн өзү лапароскоп түтүкчөдөн турат. Ага деген камера кошулат. Азыркы заманбап HD деген камералар чыгып калган. Ошол заманбап техниканын эң алдыңкы түрлөрү. Ошол лапароскоп негизгиси, андан сырткары ошо жарык берүүчү аппарат болот. Анан көмүр кычкылтегин бөлүп берүүчү дагы кошумча аппарат болот. Себеби лапароскопиялык операция жасалганда ичке эгерде көкүрөккө жасалса, анда өпкөнүн айланасына атайын ушул аппарат менен көмүр кычкылтеги үйлөнүп берилет. Анан ошо ичте мындай көлөм пайда болот, объем пайда болот. Анан ошол көлөмдүн ичинде атайын кичинекей, бирок узун аспаптар менен, электрохирургиянын жардамы менен жана ультра өндүн жардамы менен операция жасалат. Мен өзүмдүн элестетүүмдү да кошумчалап койсом болобу? Мен да врачмын. Фильмдерден менен хирургиялык менден качкан эмесмин, бирок өзүмдүн элестетүүмдү. Өзүнчө узун бир трубка сыяктуу болот. Баш жагында микроскоп сыяктуу чоңойто турган бир линза болот. Анан ошол трубка бир аппаратка кошулат да. Сиз болсо ошо 1-2 метр аралыкта же кандай аралыкта жанында, бейтаптын жанында туруп эле ошол экрандан камера экранга бизге алып берет, көрсөтүп берет. Анан экранды карап жасай беребиз. Сиз баягы мурдакы эмес сыяктуу чоң ачып, анан ичине кирип, чыгарып, чыгардын баарын тең анан мындай жасалбайт. Бул жаңы методика. Ушунун артыкчылыктарын айтып кеттиңиз. Эми кемчиликтери кандай? Кайсы убакта жасалбайт? Кемчиликтери эми бул лапароскопиялык аспаптар, азыркы заманбап аспаптар, кымбат баалуу материалдан жасалган үчүн бул аспаптар өздөрү аны сатып алыш, орнотуш бир аз кымбатыраак жөнөкөй аспаптарга караганда. Ошондуктан эми операциянын баасы адаттагы операцияга караганда бир аз кымбатыраак десек болот. Бирок ошол эле учурда, мисалы үчүн аймакка жараша, ооруканага жараша жана операциянын көлөмүнө жараша алар ар түрлүү жана арзаныраак болушу мүмкүн. Жана кемчиликтерине эмнелер кирет? Кээ бир учурларда, мисалы үчүн, бейтаптын өнөкөт оорулары өрчүп кеткен болсо, же болбосо оору негизи операция боло турган орган өрчүп кеткен болсо, өтө өтүшүп кеткен болсо, кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Жана эгерде бейтап бул операцияга чейин мурда дагы башка көп 2-3 жолу операция болгон болсо, ички органдарда спайка жаралып калышы мүмкүн. Ички органдар бири-бирине жармашып калат. Жана бири-бирине жармашкандан дагы ичке, курсакка жармашып калат. Ошол учурда лапароскоп менен ичке кириш өтө татаал жана ички органдарды
жаракат кылып алыш тобокелдиги пайда болот да. Ошол учурларда операция, лапароскопиялык операция жасалбай калышы мүмкүн. Ушуларды бир кемчилик десек болот. Мынки дагы бир кайталоо суроосу деп да түшүнсө болот. Лапароскопия операция жасалгандан кийин көбүнчө канча күндөн кийин ишке чыкса болот, кайра баягы көзөмөш адатын өтсө болот. Эми биринчи эле кезекте бул бейтаптын өзүнүн акыбалынан, өнөкөт ооруларынан жана операциянын көлөмүнөн көз каранды. Эгерде мисалы үчүн орто эсептеги операция болсо, анда жана да айтып кетерим, бул бейтаптын кыла турган жумушу, ал физикалык активдүүлүктү талап кылабы же үй акыбалында эле иштесе болобу, мисалы үй шарттарында. Эгерде физикалык активдүүлүк кереги жок болсо, анда 5-6 күнү эле өз жумуштарын аткарып, ишке чыгып, кадимкидей жүрөшсө болот. Кээ бир учурларда эгерде мисалы үчүн физикалык активдүүлүк керек болсо, оор көтөрүш керек болсо, анда бул мөөнөт андан узагыраак болот. 2-3 жуманы талап кылат. Сиз эми мынакей операция жасадыңыз же операция чейин ошого кандай даярданыш керек? Лапароскопиялык операцияга келердин алдында операция жасагандан кийин кандай өзүн сакташ керек? Ошолор жөнүндө да токтолуп кетсеңиз. Операцияга чейин бейтап биринчиден лабораториялык анализдерди тапшырат, рентген изилдөөлөрдү жана ультраүнлүк изилдөөлөрдү жасайт. Ошолордун негизинде жүрөк, өпкө жана башка органдардын функционалдуулугун текшеребиз. Андан сырткары, эгерде бейтаптын өнөкөт оорулары болсо, аларды коррекция кылыш керек болот. Аларды коррекция кылабыз, алдын ала башка специалисттерге көрсөтөбүз. Ошол эле мисалы үчүн кардиологко же невролог, терапевт, ушул специалисттерге кесиптештерибизге көрсөтүп, алдын ала дайындап, эгерде өнөкөт оорулары болсо, аларды коррекция кылып, анан бейтапты операцияга даярдайбыз. Операцияга чейин бир күн мурун бейтап тамак аш, тамактанууду бир аз чектеш керек болот. Алдын ала аны айтып түшүндүрөбүз. Чоң операцияларга андан көбүрөөк убакытта ушу диетаны сактап, тамак ашка чектөө киргизилет. Анан операция болор күнү бейтап ошол күнү сөзсүз түрдө эчтеке жебей, ичпей операцияга кирет. Андан сырткары дагы бир маанилүү жери, эгерде грыжа тууралуу операция болуп атса, анда бейтап сөзсүз белдемче курчоосун алыш керек. Операциядан кийин такканга бандаж коет. Жана тромбоэмболиялардын алдын алуу үчүн буттарын атайын эластикалык бинтөөгө зарыл. Бул боюнча биз подкаст жасаганбыз, ушул темада операциядан кийин жана грыжалар боюнча бир подкаст жасаганбыз. Бул жерде ошол подкастка ссылка болот. Урматтуу, грыжа деген эмне дегенди ошону көрүп кетсеңиз болот. Кайсы ооруларда, баягы көп кездешкен ооруларда ушул лапароскопиялык метод, ыкма сунушталат? Сиз кимдерге, кандай ооруларга сунуштайсыз? Ички органдарын сезгенүүсүндө хирургиялык жолу менен жасала турган операциялардын баарын эле жасай берсе болот. Бул эми айта кетсек, бул ошол эле курч аппендицит, холецистит, гинекологиялык оорулар, яичник кисталары, миома, жатын миомасы жана боор оорулары, бул боордун кистасы, ошол эле өт баштыкчасынын оорулары, ашказан, жоон жана ичеги жана бөйрөк ооруларын дагы ушу операция хирургиялык жол менен жасаш керек болсо, операция талап кылган болсо, анда ушул лапароскопия менен жасаса болот. Сонун. Мен азыр эстеп кеттим, өзүмдүн турмушумдан
Жолдошума бир убакта баягы сокур ичеги деп аппендэктомия деп операция жасады эле да. Анан баягы жасалган жери бир убакка чейин тынч жатып бош кетти. Анын мүмкүнчүлүгү болгон жок. Ошол кезде бир алыс жака кетиш керек болчу. Ырбап кетип, аябай жана эмеси разрезин мен өзүм повязкасын жасап бергени эсимде да. Анан азыр атам ушундай метод болсо, сиз айткандай 2-3 күндө айып калса сонун болот эле депчи. Ооба, ошо лапароскопиянын артыкчылыгы ошондо аз эле убакытта бейтап адам өз калыбына келип, алыс болсо алыс жака, жакын болсо жакын жака бара берет. Эрмек мырза, азыр сиз ушу хирургия бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп атасыз. Орто эсеп менен мисалы айталы бир айда канча операциянын канча пайызы ушул лапароскопиялык метод менен жасап атасыз? Биз операциялардын 80%-ын лапароскопиялык жол менен жасап атабыз. Десек болот. Ооба. Калган 20% ушул же майда операциялар, лапароскопия кереги жок учурлар болушу мүмкүн, же башка оорулар болушу мүмкүн. Жакшы. Эрмек мырза, сиз көп жыл бою Россия Федерациясында иштеп, окуп келдиңиз. Буга өтө сонун. Сизде мүмкүнчүлүк андан арыда өнүгүп өсүүгө, башка өлкөгө кетип калууга мүмкүнчүлүгүңүз болгон. Анан бул негизги эмне үчүн Кыргызстанга кайра келдиңиз? Ошол суроону жооп берип койсоңуз, анткени көпчүлүгүнө кызык болот ушуну. Ооба. Эми канчалык башка өлкөдө канчалык жакшы инфраструктура болбосун, жашоо канчалык жакшы болбосун, баары бир өз мекенибизге келгим келчү. Жыл сайын, бир жылда бир жолу келип кетчүм. Жыл сайын келип кетип атканда эмки жылы сөзсүз калам деп кетчүмүн. Ошондуктан ошентип жүрүп, арада бир 12 жыл өтүптүр. Анан ошо 12 жылдан кийин ойлогон оюм аткарылып калды. Жакшы. Мен дагы мынакей эмне үчүн айткан себебим, 2 балам тең ушул жерден калгыла, ушул жерден окусаңар болот, ушул жерден бүт дүйнө жүзүн көрсөңөр болот деп айтчым да. Андан кийин сизде болгон жаштарга айткым келет да. Ооба, барыш керек. Башка өнүккөн өлкөлөрдү көрүп, салыштырып, башка жерди көрүп туруп, анан өзүңдүн өлкөңдүн баркын билесиң дегендейчи. Ооба. Сизге ошо ыраазычылык билдиргим келет да, ошо келип, ушул жакта ишиңизди улантып атканыңызды. Сизде ушул медицинада азыркы күндө эмне өкүндүрөт Кыргызстанда? Эмне колуңуздан келсе, эмнени өзгөртмөксүз? Хирургияда. Эми медицина негизи жана хирургия өнүгүш үчүн негизи эле бул технологиянын өнүгүүсү менен заманбап аспаптар менен көз каранды экен. Ошондуктан булар кайра эле баягы материалдык көз карандыга келип такалат экен. Бирок акырындан жетишебиз го деп ойлоп атам. Эми мен каалаганым бул биздин ушул ар бир булуң бурчта, ар бир аймакта ушул заманбап аспаптар турса, лапароскопиялык аспаптар турса, биздин ар бир ооруканабызда ушул аспаптар менен жабдылса, ушул аспаптар менен операциялар жасаганга мүмкүнчүлүк болсо, ошонун негизинде анан биздин элибиз дагы ден соолугу чың болсо деп ойлойм. Кыялданасыз. Мен дагы ошо ишенем. Ушул жок дегенде ушул лапароскопиялык метод эми кандай сонун, бул кандай жечкендик ушундай жасаганчы. Ар бир районный поликлиникаларда болсо, ошого жараша врачтар да ошого даяр болсо сонун болот эле. Ооба. Эрмек мырза, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Анан менде бир тест суроо деген, блиц-инфо деген, блиц вопросы деген суроолор бар. Сизге окуп берейин. Биринчи бул кайталанма экен, баары бир айтып кетели. Эң биринчи лапароскопиялык операцияңызды эстейсизби? Ал кандай өткөн? Өзүңүз мугалимдерсиз, жеке
командаңыз менен качан жасадыңыз эле? Канча жыл болду? Эми 10 жылдан ашык болуп калды. Жакшы. Албетте эсимде. Ошо аябай көп эмоционалдык нагрузканы жана толкундоону эстетет. Экинчи сурообуз, хирургиядагы эң чоң сабакты кайсы учурда алдыңыз? Эң чоң сабакты хирургияда? Эң чоң сабакты ушул ординатура, аспирантура өтүп жүргөн кезде алдым деп ойлойм. Себеби биз 6 жыл жалпы медицинаны негизи окуйбуз. Андан кийин гана ушул специалитетке бөлүнүп терең окуп баштайбыз. Бул учур ординатурага жана аспирантурага туура келет. Лапароскопиянын эң жакшы өздөштүргөн өлкө кайсы дейт? Азыркы учурда эми ушул эле өнүккөн өлкөлөр Баарында эле бар, баарында эле бар ушул. Хирургияда эң маанилүү сапат кайсы? Туруктуулук, билим же тажрыйбабы? Эми бир гана сапат деп айтыш кыйын, ошондуктан ушул жакшы сапаттардын баары эле болуш керек. Чогуу, туруктуулук, жоопкерчиликтүү болуш керек, туруктуу болуш керек, ушул дисциплина болуш керек. Ошондой эле акыл эс дагы жайында болуш керек. Бул суроого сиз жооп бердиңиз жакшы. Чет өлкөдө калуу мүмкүнчүлүгүңүз бар болчу, бирок сиз Кыргызстанга кайтып келдиңиз. Бул чечимиңизден өкүнгөн учур болду беле? Эми кээ бир учурда болуп кетет. Андай учурлар эле, бирок баары бир кайра кетем деген оюңуз барбы дегендей суроо бар экен. Жок, кайра кетем деген ой жок. Кээ бир учурда эми эстеп, ал жактын дагы артыкчылыктарын, жакшы жактарын эстеп, кээде эңсеген учурлар болот. Эгер убакыт машинеси менен артка кайта алсаңыз, өзүңүзгө жаш кезде кандай кеңеш берет элеңиз? Жаңы институтту бүткөн кезде деп коелу. Дагы мындан дагы көп убакытты дал ушул медицинага тармагына, хирургияга көп убакытты, күчтү, акыл эсти жумшаш керек экенин айтат элем. Ооруканадан тышкары эс алууну кандай өткөрөсүз? Ооруканадан тышкары үй бүлөм менен, жакындарым менен, досторум менен өткөргөнгө аракет кылам. Эмет мырза, сизге рахмат, ушу суроолорго жооп бергениңизге. Дагы да биздин студияга келип туруңуз. Чоң рахмат сизге. Сизге да чоң рахмат, жакшы туруңуздар.